Егер де бүгінгі күнді энергия газ тармағы ақсап қалса, біздің жашауымыз бүгінгі күнде оор болады. Ошондуктан күнү түнү аба ырайына карабай, сиздер талыкпай Баткен элине кызмат кылып келесиздер. Ошондуктан баарыңыздарга бүгүнкү кызматыңыздарды баалап, баарыңыздарды бүгүнкү сиздердин кышы болобу, күнү болобу, түнү болобу жасап жаткан ишиңиздерге чоң ыраазычылыкты айтып кетип жатып, дагы бир жолу сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап жатып, сиздерге кааларым ден соолук, uzun ömür, işinizde de alban iyilikler de kalır. Постта турган солдат кандай турса, ошондой болуш керек. Электрик деген нерсе бул баардык жалпы жер жүзүндө кыймылдаган малдан баштап адам баласы баардыгына керектүү жарыктыктын жеткирип берүүчү кызматкер болуп эсептейт. Булардын иштери өтө коркунучтуу, дагы кандай өтө коркунучтуу. Түн күндөбөй эмгектенишке туура келет. Түн күндөбөй. Кандай аварийный состояние болсо, түндө уктап аткан жериңден туруп барып жумушуңду кыла бересиң. Сен антпесең элиң жарыктан кыйналат. Мына кечээги согуш мезгилинде да турушка туура келди. Биз кеткенде солдат элдин биринчиден свети өчөт, экинчиден связи жоголот эле. Нарындан же таластан келген солдат ата-энеси менен байланыша албай калат. Ушундай нерселерде электриктердин эмгеги күчтүү болду. Мына турдук дагы жакшы.